Кымбаттуу Лария, балким мен сиздин эсиңизде жок болсом керек, бирок бир кездерде мен сизден эс алуу үчүн көйнөк сатып алгам. Жыйынтыгында өз бир тууганым менен саякаттоого алып кеткем. Ошол көйнөк менин жашоомду түп тамыры менен өзгөрткөндүгү тууралуу айтып бергим келди. Ал сапарымда мен ошол көйнөкчөн турганда бир сүйкүмдүү мырза көрүп калыптыр. Ал мага таанышуу үчүн келди. Кыскасы, ал азыр менин сүйүктүү адамым. Куда түшү жөрөлгөсүндө мени биринчи көргөндөгү көйнөктү кийүүмдү өтүндү. Башкача айтканда, сиз тигип берген көйнөктү. Ошончолук укмуштуу кийим жаратканыңызга ыраазычылыгымды сөз менен жеткире албайм. Сиздин көйнөк гардеробумдун бир бөлүгү гана болбостон, жашоомдогу маанилүү көрүнүштөрдүн себептери болду. Талантыңызга таазим кылам жана аялдарга тартуулаган ишенимдүүлүк үчүн ыраазычылык билдирем. Ушунчалык жылуу жана чын дилден жазылган катты дизайнер Лария Жакамбаева өз кардарларынан бир нече жыл мурда алган. Чыгармачылык адам үчүн анын жаратмандыгы, кимдир бирөөлөрдүн өмүр сценарийине мыкты таасир бергендигин билдирген ыраазычылык алуудан артык эч нерсе жок. И она мне такое письмо написала, у меня аж прям мурашки пошли. Ал мага ушундай кат жазган. Аны окуганда менин денем чымырап кеткен. Ушунчалык чын дилден жазылган. Сен көйнөк адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүн чындап ишенгенде жазылганы. Чынында мен ага да ишенем. Менин өнөктөштөрүм аял үчүн көйнөк, ал анын негизги баалуулугу. Ошол эле сезимди сен Мэрилин Монро болбосоң да сезе аласың деп айтышат. Сен анын образына кирип кийинип алсаң, мен азыр аша чаап айтып жатам. Сен ошол титирөөнү кармап аласың. Ал сезген сезимдерди сезесиң. Жылдыз сыяктуу же болбосо Неферити же башка сыяктуу. Ошондон улам мага дизайн жагат. Анткени сен кийимди кийип өзүңдү кайсыл болбосун келбетте сезе аласың. Сенин ой чабытың, денең, сезимдериң, алар ошол образга ыкташып жаткандай болот. Твои мысли, твое тело, твои чувства, они как будто подстраиваются под этот образ. Өзүнүн жаратмандыгы менен ал аялдардын жашоосун өзгөртөт. Аларды сулуулап, аларга ишенимдүүлүктү тартуу кылат. Лария Жакамбаева Казакстан дизайнери, Миландагы Брангони институтунун бүтүрүүчүсү. Анын бренди Казакстанда жана чет өлкөлөрдө өтүп келген мода жумалыгынын туруктуу катышуучусу. Дизайнердин коллекциялары ар кыл сезондордо Cosmopolitan, Elle жана Fashion Collection журналдарынын мыктысы катары таанылып келген. По первому образованию я экономист, но моей детской мечтой... Биринчи билимим боюнча мен экономистмин. Бирок бала кездеги жогорку класстардагы кыялдарым модельер болуу эле. Кесип ошондой аталчу. Мен Питерге кетким келчү. Ошол жака барып билим алсам дечүмүн. Менин үй бүлөм абдан салтты кармангандар. Атам мени анчалык алыска кое бербей койгон. Башка маданияты менен башка мамлекетке. Мына ошондуктан ата-энемдин пикири менен биздин улуттук чарба жүргүзүү институтуна кирип калгам. Институт нархоз народного хозяйства, закончила его, и 12 лет я проработала в банковской системе. Но в конце концов... Аны аяктагандан кийин 12 жыл аралыгында банк тутумунда эмгектендим. Бирок акыры 30 жаштан өткөндөн кийин менин кыялым мени кууп жетип алды. Ошентип окууну таштап, Италияга билим алууга кетип калдым. Эмнеге Италияга экендигин деле билбейм. Бирок мага Италиянын модасы абдан жагат. Италия маданияты жана Италия тили. Портфолио жасадым дагы окууга өтүп кеттим. Поступила, значит, в институт Марангони. Один из лучших институтов. Марангони институтуна. Ал Европанын эң мыкты институттарынын бири. Ал жакта билим алып 2009-жылы кайтып келдим дагы өз кийим брендимди ачтым. Биринчи коллекциямды Казакстандын мода жумалыгында, Казакстан Fashion Week дегенде көрсөттүм. Ошондон бери биздин рынокто иштеп өз брендимди сунуштап келем. На рынке представляю свой бренд. Акыркы учурда дизайнер кайсыл учуру иш убактысы, кайсынысы жеке экендигин айырмалай албай калган. Анткени өз ишиңди чындап сүйсөң, ал чек өчүп калат эмеспи? Анын брендинин ураны ар күнүң майрам. Бул буюмдар назик жана романтикалуу. Аны кийген адам өзүн бактылуу сезе алат. Дизайнер түстү баалайт, ар кыл фактуралар менен оюн салып, жашоону түгөл майрам сыяктуу жашоого үндөйт. Мне нравится эта очень модель. Здесь у нас... Мага бул модель абдан жагат. Бул жакта жеңдери төмөн түшүрүлгөн. Бир аз топтолмо болуп, абдан көрктүү көрүнөт. Мындай кылып кийсе болот. Жеңдерин түрүнүп алып же болбосо мындай кылып түшүрүп алып. Ал дагы кыйлан негизинен классикалык модель. Бирок бул жерде бычмасы мындай бөтөнчө болгондуктан ал көрктүү көрүнөт жана дагы мага жакканы ар кыл келбетке ылайыкталган. На любой тип фигуры. Женщины у нас любят быть стройными. Вот, и когда одежда, конечно, стройнит.
Вот, кстати, эту вещь можно... Анткени бизде айымдар сулуу көрүнүүнү каалашат. Анан кийимди албетте сулуу көрсөткөндө басамына бул буюмду үстүңкү кийим катары гана эмес, плаш же пальто катары караса да болот. Бирок негизи көйнөк катары дагы кароого алуу туура. Көйнөк катары кийгенге болот, мисалы бул жагынан кур тагып койсок, жазыраак келгенин, анан дагы кооз көрүнүп калат. Негизи кандай болбосун булгаары кур такса, силуэт өзгөрөт жана ошол эле учурда бир буюмду ар башка кийсе болот. Башкача айтканда, гардеробдо дагы абдан жакшы болот. Баары өз ара микстелген учурда. Ал жакта бир буюмду ар түрдүү кылып кийсе болот. Көйнөк, пальто катары, джинсы жана кроссовки жана ушул сыяктуу пальто. Анан ошонун баары башкача көрүнө баштайт. Мисалы боору ачылган түрдө алсак. Ал эми көйнөк катары карасак, анда бирине кур, жакшы туфли, клатч, аны менен кечеге бара берсе болот. Уже можно куда-то на вечер сходить. Можем сейчас наши платьишки, наши бестселлеры, так сказать, тоже померить, посмотрим. Азыр биздин көйнөктөрдү, биздин бестселлерлерди дегендей кийип көрсөк болот. Кандай отургандыгын көрөбүз да. Ал мага абдан жагат. Абдан назик. Ал дагы кандай болбосун келбетке ылайык келе берет. Менимче ал деги эле идеалдуу. Аны күнүмдүк кылып кийсе болот. Мартабалуу коомчулукка барса болот. Анткени кездеменин эсебинен фактурасынан ачыкталгандыгынан улам образ абдан көрктүү болот жана сиз ал көйнөк менен албетте мыкты байкаласыз. За счет ткани, фактуры ткани, за счет яркости, вот образ будет очень нарядным, и вас в таком платье точно заметят. Но если вы, допустим, идете на вечер... Мисалы кечеге барганда, анда мен бул жакка кандайдыр бир жасалгаларды кошуп коймокмун. Тиешелүүлүгүнө жараша бут кийим, сумка же клатч. Ошондо абдан кооз болот. Кайра эле аны көйнөк катары кийсе болот. Жайкысын дагы кийсе, үстүңө илип алма кылып. Башкача айтканда, биз болгону баарын чечип коебуз. Ылдый жагындагы кандайдыр бир ак майка, шөлбүрөгөн джинсы, кроссовка жана үстүнө мындай. Анда дагы кооз көрүнөт. Джинсы, кроссовки и сверху такой вот. И тоже очень красиво. I've come here from London to see Kazakhstan. Мен бул жака Казакстанды изилдеп жана ишкер сапарым менен Лондондон келгем. Бул брендти уникалдуу деп эсептейм. Мындайды Лондондон таба албайсың. Анткени казак стили жана оймолорунан улам абдан бөтөнчө көрүнөт. Ошондой эле менин пикиримде буюмдун баарынын сапаты эң мыкты. Дал ошон үчүн тандап алгам. Мен өзүм үчүн апама арнап буюмдарды тандап алдым. Лондондо аны кийүү менен экөөбүз тең кереметтүү көрүнүп калабыз деп ойлойм. Анан албетте баары кайдан алдың деп сурашат да. Бүтүндөй алганда мага Казакстандагы стиль, өзгөчө оймолору абдан жакты. Алар Лондондон табууга боло тургандардан түп тамыры менен айырмаланып турат деп эсептейм. Оймолору абдан кооз, ачык жана жандуу. Ошонун өзү чындыгында эле өзгөчө кылат. Style was really important and beautiful. Вот тоже одна из моих любимых вещей, это вот такие вот пальто. Мына бул дагы менин сүйүктүү буюмдарымдын бири. Ал мына гобеленден тигилген мындай болгон пальто. Мага дагы ал абдан жагат. Күнүмдүктө кийүүгө болот. Улуттук кийимдерди күндө кийбейт эмеспи? Улуттук костюм сыяктуу кандайдыр бир кыйытуу да бар. Ал бул жакта кездемедеги сүрөттүн эсебинен, бирок ошол эле учурда эгерде биз кадимки эле футболканы, джинсы, кроссовка кийип алып, анан ушул пальтону кийсек, анда биз аталган этниканы аралаштырабыз. Андан улам абдан заманбап образ жаралып калат. Ошондуктан таза түрүндө албетте этника ал бир аз маанайсыз болуп калат жана элдер аны баары бир улуттук костюм менен ассоциациялайт. Бирок биз аралаштырганда, микс кылганда жана ушул буюмдарды жасап чыкканда ушундай универсалдуу кылып, ошондой эле элдер кумарлануу менен сатып ала башташат. Кийишет. Өзгөчө алар бир жактарга, Европага бара жатканда. Анан аларга ой, бул эмне болгон бренд жана ушул сыяктуу суроолорду беришет. Кардарлардын айтымында өзгөчө этникалык болгон кезде аларды башкалар дагы байкай башташат экен. Что-то этническое такое, то люди замечают.
Лария Жакамбаева Казакстанда жана дүйнөдө өтүп турган мода жумалыктарынын туруктуу катышуучусу. Ал өзүнүн коллекцияларын Грузиядагы, Москвадагы жана Лондондогу көрсөтүүлөргө алып чыгып келет. Дизайнер Казакстанды жана анын модасын дүйнөлүк масштабта көрсөтүүгө умтулат. Эң көрүнүктүү саамалыгынан болуп, анын Санкт-Петербургда өткөн Aurora Fashion Week көрсөтүүсүнө катышуусу болгон. Ал жакта дизайнердин буюмдарын италиялык Vogue байкап калган жана Лария ошол абройлуу журналга интервью бергенге жетишкен. Дизайнерлер үчүн тажрыйба маанилүү, анткени казак маданиятын жана талантын дүйнөлүк аренада алга жылдырууга өбөлгө түзөт. Ларияны жаңы коллекцияларды жаратууга баарлашуу, достук, кино жана ар кыл маданияттар менен искусство шыктандырып келет. Я, например, мечтаю научиться танцевать аргентинское. Мен мисалы Аргентина тангосун билегенди үйрөнүүгө кыялданам. Мына ошондон улам мен дал ошого коллекция иштеп чыккам. Мына сен дагы ошол демилгени алгандайсың дейли. Өзүң аркылуу өткөрүп, андан кийин жасай баштайсың. Эгерде биз ошол баскычтар тууралуу айта турган болсок, демек сага демилге ылайык келет. Сен андан кийин кандайдыр бир визуалдуу картиналарды таап, мудборд жасай баштайсың. Мудборд дегенибиз маанай картасы деп которулат. Жана ошол мудборд ал келечектеги коллекцияда камтылат жана келечектеги маанайды жаратат. Чыгыштыгын абдан жакшы көрөм. Мен үчүн ал табышмак. Биздин улуттукту да жакшы көрөм. Ал дагы кандайдыр бир символикалуу болгондугунан улам биздин оймолорду дагы. Башкача айтканда, кыздын кийими ал дээрлик баардык нерсени айтып бере алат. Кайсыл тукумдан экендигин, турмушка чыкканбы же жокпу, ушул сыяктууларды. Башкача айтканда, анын баарын костюмунан аныктап койсок болот. Менин бир досум Италиядан келген. Алар кичинекей 2 орундуу учакты башкарышат. Алматынын жанында аэродром бар. Биз бир аз учтук, ар кыл жактарга учтук. Мына демилге ошондо келет. Кызык, кыз киши учак башкарууга кызыккан болсо, ал кандай гардеробду каалайт эле деп ойлондум. Анан ушундай коллекцияны жасап чыктым. Аны дагы ошонун баарын аэродромдо тарттык, жанагы кичинекей учактын жанында. Кызыктуу болгон. Анан дагы байкап калышыптыр. Жылтыраак журналдар белгилеп кетишкен учурда. Тоже заметили эту коллекцию, там журналы глянцевые отметили. Лария өз брендинин демилгелөө шыктандыруучусу. Ал өз демилгелерин кагазга өткөрөт, эскиздерин жаратат, деталдарын толуктап иштеп чыгат. Операциялык жүрүмгө анын бизнес өнүктүшү жооп берет. Бул айымдын буюмдары аутсорсингте цехтерде тигилет. Бүгүнкү күнү ал абдан оптималдуу вариант болууда. Лариянын азыркы учурдагы эң башкы аракетинин бири болуп, өз тажрыйбасы менен билимин жаңы баштап келе жаткан дизайнерлерге өткөрүп берүү. Өткөн 2 жыл аралыгында анын кол алдында 30 адам билим алган. Алар кийин Казакстан аренасында 6 жаңы брендти негиздешкен. У меня свой цех, я шью. Вот, в какой-то момент. Менин өзүмдүн цехим бар, өзүм тигем. Бир учурда бир аз чарчагандан өзүм үчүн андан ары өнүгүү керектигин издене баштагам. Цехимде иштеп жатып Лариянын түз эфирин көрүп калдым. 8 ай аралыгында мен аны жөн эле угуп жүрдүм. Баардык эфирлерин мага абдан жакчу. Ал мен үчүн абдан туура жана керектүү нерселер жөнүндө айтты. Жана аны түшүнүп жаттым. Ар бир эфирин күтө баштадым. Бир жолу мен күтпөгөн нерсе тууралуу жар салдым. Ошол эфирдин алкагында курстар өтүп турган. Анан эле жакында курстар башталат деп билдирди. Мен ал курстарды ийгиликтүү өттүм. Ошол учурдан тартып кандайдыр бир абсолюттуу, мен үчүн чындыгында эле жаңы жашоо башталган. Ал киши мага абдан жакшы келечектерди ачып берди. Жаз айларында мен Алматы мода жумалыгына чыктым. Бир аптадан кийин кайтып келип Казакстан Fashion Week дегенге киргем. Эми өзүңөр деле түшүнүп турасыңар да, алар чындыгында абдан олуттуу иш-чаралар. Албетте мен көңүл коюш калган жокмун. Курс мени абдан мыкты шыктандырды. Инсан катары шыктандырды жана көз карашымды дагы мыктылап берди. Мен жакшы эле тайманбас болуп калдым. Серьезное на самом деле мероприятие, вот, тем более в этой индустрии. И, конечно же, равнодушной я не осталась. То есть все, что вот таким вихрем. Тиешелүүлүгүнө жараша күзүндө 7 айында Казакстан Fashion Week'ке кирдим. Ага жаңы күч менен бардым. Лария биринчиден рынокто көп жылдан бери келе жатат жана мен андан да көп нерселерди үйрөндүм. Азыркы күнгө чейин жада калса, гараж сала алкагында дагы үйрөнүп келе жатам. Ал кандай буюмдарды кантип жаратып, тигип келе жаткандыгына үйрөнүүдөмүн. Учусь тому, как она, какие вещи, какие изделия она создает, отшивает. Новая тоже коллекция, более casual, опять же наши любимые жаккарды.
Мына бул дагы жаңы коллекция, casual, кайрадан эле биздин сүйүктүү жаккардтар, кыйла эле классикалык модельдер. Классиканы жактыргандарга каралгандай абдан көрктүү, көнүк жанага карата пальто, асты үстү менен кийсе дагы болот. Ал дагы мага абдан жагат. Түстөрү, кездемеси, отурушу дагы жагат. Дегингиси мен кайсыл болбосун келбетке ылайык келген модельдерди абдан жакшы көрөм. Башкача айтканда бизде оверсайз бар экени жакшы. Ал дагы эле модада. Мына ушул сындуу түстөр, бир аз башка модельдер да келечи. Пальтолор, көйнөктөр, аларды бизден сатып ала башташты. Ооба, сатып алыштым. Ал эми пальто дагы калып калды. Ким көк түстү жакшы көрбөсө, ал боз түстүүнү кийсе болот. Мына бул костюмдар, аларды дагы бул модельдерди дагы кайталап жатабыз. Анткени бир жагынан карасаң, классикалык шымдуу костюмдарды биздин кыздар жакшы көрүшөт. Айымдар дагы. Бирок экинчи жагынан алсаң, алар бизде ушул кош этектүүлөрдөн улам абдан романтикалуу, абдан назик. Дегингиси биздин бренд. Ал биз бир айымга, назиктик, романтизмге ода ырдагандай. Башкача айтканда бизде негизи классикалык стиль болгону менен баары бир ага романтикалыктуу таңы улап коебуз. Классический стиль, то все равно мы на него накручиваем романтически. Өзүнүн курсуна Лария дизайнерлердин ийгилигинин 90% туруктуу иш алып барууда камтылат деп айтат. Анын чечмелөөсүндө таланттын өзү дал ошол болуп саналат. Ал дароо келүүчү жыйынтыкты күтүп олтурбаш керектигине, баштаган ишти таштабаганга, анын ордуна максатка тайманбастан кадам таштоого чакырып келет. Лариянын пикиринде бүтүндөй чыгармачылык жүрүм чындыгында эле Кудай дарыган жасалма интеллектке алмаштырууга болбогон нерсе. Роза Рымбаева, Мадина Садвакасова одевается у нас. Роза Рымбаева, Мадина Садвакасова бизден кийинишет. Дагы көптөгөн жылдыздар бар. Мен чынын айтсам, көп деле истебейм, бирок ар бир кардарыбызга, жылдыздарга мамиле кылгандай кайрылабыз. Мен аларды бөлбөйм, баарына бирдей карайм. Мурда жекече иштөөчүмүн, бирок азыр андан чегинүүгө аракет кылып жатам. Менин каалаганым адам келип өзүнө жактырганды сатып алуусу. Раньше работала индивидуально, но сейчас я все-таки стараюсь от этого уйти. Просто я вот хочу, чтобы человек приходил и покупал. Билесиздерби, бир кездерде бизде үлпөт кийимдерин абдан көп буйрутма кылышкан. Анан дагы бүтүрүү кечелерине көйнөктөрдү буйрутмалачу. Анан дагы бир эле бүтүрүүчү бизден 3 көйнөк буйрутма кылган учурлар дагы болушкан. Заказать там на вручение диплома, потом на вечеринку, потом еще что-то. Диплом тапшырууга, анан кечеге, анан дагы башка бир нерселерине дешип. Азыр болсо абал өзгөрүүдө. Азыр элдер ал кийим көрктүү болсо дагы, мисалы бир саамалык үчүн, андан кийин дагы кие алгандай көйнөктөрдү буйрутмалап келишет. Башкача айтканда, ал кийим бир кийүү менен токтобогондой кылышып. Мен азыр ошону байкадым. Ал азыркынын негизги муктаждыгы болууда. Вот я заметила, что это сейчас основная потребность. Казахстанская мода для меня все, поскольку я в ней. Казакстан модасы мен үчүн баары десем болот. Анткени мен анын ичиндемин жана биз өнүгүп келе жатканын сезип турам. Биз улут катары ар кыл тармактарда олуттуу ийгиликтерге жетишип жатканыбызды байкап келем. Мисалы спортто ал жактагы сындарды, аталган медалдарды дегендей. Ошол сындуу эле ырчыларыбыз биздин Димаш Кудайберген мисал боло алат. Башкача айтканда сыймыктануучу нерселерибиз бар жана менин оюмча мода дагы ошол жакка ыкташкан. Казакстан жар сала алат, анткени бизде ичибиздеги ДНК ошондой. Ал эч кимде жок. Биздин уникалдуулугубуз ошондо. Чындыгында азыркы дүйнө, анын талаптары ар бири өзүнүн уникалдуулугун табуу дегенде. Аларды тамырыбыздан издешибиз керек деп ойлойм. Анткени ушул дүйнөдөгү туруктуулукту сага берип турган нерсе ошондо ким экенимди, кайдан чыкканымды, өз тамырымды билгендикте. Ушул жагынан алып караганда казактар абдан азаматтар. Мен казак кызы экениме, Казакстанда жашаганыма, казак модасын өнүктүрүп жатканыма сыймыктанам. В Казахстане и развиваю казахстанскую моду.